Саламатсыздарбы, англис тилин үйрөнүүчүлөрү? Бүгүн сиздер менен англисчедеги чактардын аттарын үйрөнөбүз. Чактардын аттарын үйрөнүүдөн мурда кыргызчадагы чактарды биле кетсек. Өткөн чак, учур чак, келер чак. Ошол сыяктуу англис тилинде да 3 эле чак бар. Алар past, present, future. Бирок ар бир чактын англис тилинде өзүнчө абалдар бар. 4 абал бар ар бир чактын. Ал абалдарды биз сызыкча менен билдиргенбиз. Ошол сызыкчаларды, абалдарды десек, аттарын биле кетсек, 4 абалдын аттары көргөнүздөрдөй simple сызыкчасы, continuous and perfect, perfect continuous. Көргөнүздөрдөй 4 абал 3 чак, ошону бирге чогултсак, анда англисчеде 12 чак бар экен. 3'тү 4'кө көбөйтсөк 12 чак. Биринчи сызыкты көргөнүздөрдөй бул жердеги чактын аты past simple. Мындайча айтканда бул жерде past simple. Ал эми бул жерде present simple. Биринчи жылды түшөсүздөр, андан кийин сызыкчадагы атты айтасыңыздар. Present simple, андан кийин future simple. Ал эми карасак алардын аттарына көргөнүздөрдөй ушундай. Past simple 1 чак, present simple 2 чак, future simple 3 чак. 4-чү чакты могул жердегини айта кетсек, анын аты past continuous. Present continuous, андан кийин future continuous. Аларды көрөлү. Көргөнүздөрдөй past continuous, present continuous, future continuous. 4-чү сызыктын аты эмне? Perfect. Perfect'теги чактарды айта кетсек, алар көргөнүздөрдөй past perfect, present perfect and future perfect. 4-чү сызыктын аты perfect continuous. Perfect continuous'тун үстүндөгү чактарды эсептесек, алар 3, алардын айта кетсек past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous. Сиздердин жаттай турган сөздөр эсептесек 7 эле сөз бар экен. Past, present, future. Анын абалдары болсо simple, continuous, perfect and perfect continuous. Бул perfect continuous 2 perfect continuous'тун кошундусу. Ушул 3 чак 4 абалды айтсак, бул ушун менен чогуу англис тилинде 12 чак бар экен. Видеону токтотуп, ушул чактарды жаттасаңыздар, ушул график сиздерге жардам берет деп ойлойбуз. Дагы бир жолу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.